Салам достор, сиздер менен бүгүн биз курдак жасайбыз. Сиздерге өзүм жасаган рецепт боюнча көрсөтүп бермекчимин. Сиздерге кызык болсо, биз менен калыңыздар. Бизге керектелет эт, картошка, пияз жана туз. Өзүңүздөр каалаган этти кошуп даярдасаңыздар болот. Биз биринчи картошканы кууруп алабыз. Андан соң этибизди кууруйбуз. Кызып турган майыбызга картошкабызды салып алып, кууруп баштадык. Бул картошканы салганда эле аралаштырбаш керек. 5 минутта тургузуп, анан аралаштырабыз. Эмесем картошкабыз эзилип кетиши мүмкүн. Мына 5 минутта өттү. Картошкаларыбыз кызарып чыкты. Эми муну аралаштырып, дагы 5 минутта коебуз. Баары тегиз кызарып алгычакты аралаштырбай күтө турабыз. Мына достор, биздин картошкабыз кызарып чыкты. Эми муну тарелкабызга салып алабыз. Мынакей баардык картошканы ушинтип кызартып кууруп алдык. Эми калган майыбызга этибизди кууруп баштадык. Этибизди деле салганда эле аралаштырбайбыз. 5-10 минутта тургузуп, анан аралаштырабыз. Мынакей биздин этибиз кызарып чыкты. Тарелкага алып алабыз. Бул этибизди алып алгандан кийин майыбызды бир идишке алып, сковородкабызга кичине эле май калтырып, андан соң этибизди тизип чыгабыз. Анан картошкабызды салып, тегиздеп чыгабыз. Бул өтө даамдуу курдактардын бири. Сиздерге деле сунуштаймын. Албетте жасап көрүңүздөр. Эми бул курдагыбыздын үстүнө пияз салабыз. Пиязды эле канча көп салсаңыздар, сочный болуп, сонун болуп чыгат. Мен бир штук эле пияз салдым. Сиздер пиязды жакшы көрсөңүздөр, көбүрөөк курсоңуздар деле болот. Эми мунга үстүнө туз себелеп чыгабыз. Мен картошканы жана тузу жок эле кууругам, ошон үчүн тузду эми салып атам. Эми мунга бир кружкадай суу куюп алабыз. Этибиз, картошкабыз жакшылап бышып алгычакты үстүнө кружкасы менен дымдап коебуз. Жыйырма минутта даяр болду. Мына курдагыбыз даяр. Картошкаларыбыз эзилбей, сонун болуп пышыптыр. Мына достор, өзүңүздөр деле көрүп тургандай, картошкаларыбыз күйбөй, жакшынакай болуп пышты. Тарелкага салып алдык. Сиздерге бул рецепт жаккан болсо, бул каналга подписание болуп, класс басып кеткенди унутпаңыздар. Кийинки видео роликте көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.